Once upon a time, Де илгери бийик тоо арасында бүркүт жашаган экен. Бул баян бүркүт жана баланын тагдыры тууралуу айтат. Анда мен ал окуяга аралашып да калдым. Демек бул менин башымдан өткөн окуям десем да болот. Менин атым Дензер, кесибим токойчу. Менин милдетим бул табиатты мекендеген жан жаныбарларды коргоого багытталган. Күндөрдүн бир күнү мен өзүм бир куштун тагдырына күбө болуп калдым. Антсе да мен окуяны чолуп айтып жибермей ататым бар. Агөрөк келгиле. Бул баянды башынан айтып берейин. Булардан башкаларды аягында эле жан жокко. Жашоо катаал тура. Ал баары үчүн катаал. Кармадым. Бул сага Авел. Жей бер. Кел, жей бер. Карма. Ай. Ой. Авел, тыңыраак болсоң. Интип отурсаң ачка каласың. Кап. Авел, сен учушуң керек да. Болбосо такыр учканды билбей каласың. Учкуң, бул эми учкуң. Бул эми. Сен эстүү адамсың. Лукас сенде болгону бир жай гана убакыт болот, Дензер. Убада деген убада. Мени акмак деп ойлобо. Демек ал сага азыр керек болуп жаткан экен да. Ал менин уулум. Скаут! Скаут! Авелди өз дүйнөсүнө кайтарышың керек. Жок. Лукас! Лукас!